мурдагы башаламан заманда көптөгөн ишканаларды элдин байлыгын, мамлекеттин байлыгын арзан акчага сатып алышып, же болбосо бир эптеп-септеп баягы коррупциялык жолдор менен приватизация кылып алышып, анан кийин байып эле бай болуп жүрүшпөйбү? Көптөгөнчү ушулардын баарын тартипке салышыбыз керек да азырчы. Ал элдин байлыгы. Мына силердин ушул турган ак көз, кара көз элдин байлыгы. Аны болсо 1 адам, 5 адам, 10 адам, 100 миң деген миллиондогон адамдардын байлыгын басып алып жүрүшөт. Алардын баарын кайтарышыбыз керек. Например, Жалал Абадта азыр 3 чоң базаны кайтардык. Бир автобазаны кайтардык. Ал жерге 4 гектар экен 2 мектеп сала турган болуп атабыз. Анан кийин бир чоң дагы бир базаны кайтардык. Ал жерге болсо ошол ГИКке үй салып бере турган болуп атабыз. Анан дагы бир чоң автобазаны кайтардык. Ошол Тумановтардан Грузовой автобазаны. Ал жерге дагы ошол шаарга кайтарып бердик. То есть булардын баарын ээлеп алышкан да, ээлеп алып жүрүшөт. 30 жылдан